Кийинки президент Алы Карашевпен. Президенттик шайлоо жакындаган сайын Алмаз Атамбаевден кийин Кыргызстанды башкаруу мураскерди тандоо табигый иш. Сыягы бул маселени калчай турган кишилер андай талапкерди тапкан өңдөнөт. Бул ирет президент түштүктөн болсун дешкенби. Алар Алы Карашевдин талапкерлигине токтолушкан. Учурда бул боюнча Карашевдин айланасына таасирдүү кишилер чогулуп, аны өткөрүүнүн планын иштеп жатыптыр. Алы Карашев учурда Ош облусун башкарып, вице-премьерлик кызматка ишин көтөрүлгөн. Учурда Алмаз Атамбаевдин эң ири ишенимдүү кадр катары анын командасында жүрөт, деп жазган Интеркейже. Эльвира Сариева эмнеге эркелейт? Билим берүү жана элем министрибиз мурдагы бейөкмөтчү Эльвира Сариева жаш десең жаш, билимдүү десең билимдүү, жаңыча ойлонгон, жакшы кадрлардын бири. Кызматынан ошондуктан тынымсыз секирип жасап, өсүп баратат. Бирок ал билим берүү боюнча ар кандай жаңычыл долбоорлордун артына түшкөнү менен мектептердеги тазалык менен тартипти сактоо боюнча эч чарытуу иш кыла албады. Аны кечээ өзү да мойнуна алып, мектеп эрекетчилиги бар деп айтып отурат. Мына ушул эрекетчиликтин айынан жана башка социалдык маселелерден улам өлкөдө акыркы 4 айда эле 39 мектеп жашындагы улан кыз өзүн өзү өлүмгө түртүп отурат, деп жазды Каганат. Өкмөт башчысынын Чорнобай. Өкмөттөгү ишеничтүү булактарыбыз билдиргендей, жаңы дайындалган премьер-министр Сооронбай Жээнбеков өкмөттөгү кадрлардын деңгээлин ичи чыкпай чоң кадрдык өзгөрүүгө барарын ойлонуп жатыптыр. Азырынча бул боюнча өкмөт башчысы Сооронбай план түзүп, анда саламаттык сактоо, билим берүү, маданият министрлерин, ошондой эле бир канча министрликтеги орун басарларды, башкармалыктын жетекчилерин, салык кызматынын белдүү аткаминерлерин ээлеген кызматынан шыпыруу максатын койгон. Кечээ жакында эле бир жетекчиге сөгүш жарыялады. Жооштон жоон үн чыгат дегендей. Жолкебиз крышасы бийик кызматкерлерге чейин тазалап, кадрды кызычууга түшпөсө болгону, деп жазган Жаңы Агым. Катуу талкууга алынган сүрөттөгү инсан Бишкектин прокурору. Facebook колдонуучулардын биринин жүктөгөн сүрөтү учурда катуу талкууга алынып жаткан чагы. Сүрөттө болжол менен 40 жаштагы кишиге кол чатыр сунуп, өзү сууда турган жигитти көрүүгө болот. Facebook колдонуучулар бул сүрөттөгү кишини Бишкек шаарынын прокурору Нурлан Сулайманкулов болушу мүмкүн деп жазышууда. Акыркы чечимди окурманыбыз өзү чыгарып алуусу үчүн Facebookка жарыялаган сүрөт менен кошо да бир сүрөттүн кошо жарыялоону туура көрдүк. Буга чейин интернетте Асылбек Жээнбековдун дал ушундай эле сүрөтү жарыяланып, аны эч ким мынчалык талкууга алган эмес эле, деп жазды Де-факто Кейчи. Өкмөт башчысынын Чорнобай. Өкмөттөгү ишеничтүү булактарыбыз билдиргендей, жаңы дайындалган премьер-министр Сооронбай Жээнбеков өкмөттөгү кадрлардын деңгээлин ичи чыкпай чоң кадрдык өзгөрүүгө барарын ойлонуп жатыптыр. Азырынча бул боюнча өкмөт башчысы Сооронбай план түзүп, анда саламаттык сактоо, билим берүү, маданият министрлерин, ошондой эле бир канча министрликтеги орун басартынан ошондуктан тынымсыз секирип жасап, өсүп баратат. Бирок ал билим берүү боюнча ар кандай жаңычыл долбоорлордун артына түшкөнү менен мектептердеги тазалык менен тартипти сактоо боюнча эч чарытуу иш кыла албады. Аны кечээ өзү да мойнуна алып, мектеп эрекетчилиги бар деп айтып отурат. Мына ушул эрекетчиликтин айынан жана башка социалдык маселелерден улам өлкөдө акыркы 4 айда эле 39 мектеп жашындагы улан кыз өзүн өзү өлүмгө түртүп отурат, деп жазды Каганат. Башкармалыктын жетекчилерин, салык кызматынын белдүү аткаминерлерин ээлеген кызматынан шыпыруу максатын койгон. Кечээ жакында эле бир жетекчиге сөгүш жарыялады. Жооштон жоон үн чыгат дегендей. Жолкебиз крышасы бийик кызматкерлерге чейин тазалап, кадрды кызычууга түшпөсө болгону, деп жазган Жаңы Агым.
Катуу талк Алык Карашев учурда Ош облусун башкарып, вице-премьерлик кызматка ишен көтөрүлгөн. Учурда Алмаз Атамбаевдин эң ири ишенимдүү кадры катары анын командасында жүрөт, деп жазган Интеркейже. Элвира Сариева эмнеге эркелейт? Билим берүү жана элем министрибиз мурдагы бейөкмөтчү Элвира Сариева жаш десең жаш, билимдүү десең билимдүү, жаңыча ойлонгон, жакшы кадрлардын бири. Кызмат кийинки президент Алык Карашевпен. Президенттик шайлоо жакындаган сайын Алмаз Атамбаевден кийин Кыргызстанды башкаруу мураскерди тандоо табигый иш. Сыягы бул маселени калчай турган кишилер андай талапкерди тапкан өңдөнөт. Бул ирет президент түштүктөн болсун дешкенби. Алар Алык Карашевдин талапкерлигине токтолушкан. Учурда бул боюнча Карашевдин айланасына таасирдүү кишилер чогулуп, аны өткөрүүнүн планын иштеп жатыптыр.